Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы элдик чыгармачылык. Сабактын планы. Манас эпосу кыргыз элинин энциклопедиялык чыгармасы. Кенже эпостор, лирикалык ырлар, эмгек ырлары, ырым-жырым ырлары, салт, үрп-адат ырлары, колдонмо өнөрдүн өнүгүшү, элдик музыка, музыкалык аспаптар. Манас эпосу кыргыз элинин энциклопедиялык чыгармасы. Манас эпосу кыргыз элинин тарыхы гана эмес, анын турмуш тиричилиги, чарбачылыгы, каада-салты, эстетикалык табити, жүрүм-турум нормалары, адамдын оң жана терс сапаттары, көз караштары, диний, медициналык, географиялык түшүнүктөрү, поэтикасы, тили, башкача айтканда эл турмушунун бардык жактарын терең чагылдырган эпикалык энциклопедиялык чыгарма. Манас эпосунун варианттарынын ичинен Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Карала уулунан жазылып алынган варианттар көркөмдүүлүгү жана тексттердин толуктугу менен айырмаланат. Саякбайдан жазылып алынган эпостун 3 бөлүмүнүн жалпы көлөмү 500 000 саптан ашык турат. Манас эпосунда баатыр Манас образынын айланасында үчилтиктин окуялары өнүгүп, негизги идеяга кыргыздын бытыранды урууларын бириктирүү идеясына баш ийдирилет. Семетей баатырдык поэмасы болжол менен 16-18 кылымдарда жоңгарлардын басып кирүү мезгилине туура келет. Мында чет жерлик баскынчылар эмес, элди бузган уруу башчылары же хандар, тактап айтканда ички душмандар менен күрөшөт. Сейтек бөлүмүндө ички душмандарга каршы күрөшүү улантылат. Адилеттик жеңип чыгат. Семетей Сейтектин образында Манас жөнүндөгү легенданы сактап калууга умтулуусу байкалат. Кенже эпостор. Кенже эпостордо баатырдык менен каармандыкты даңазалоого арналган. Буларда коомдун социалдык турмуштук проблемалары лирикалык маанайда баяндалат. Аларга Эр Төштүк, Кожо Жаш, Эр Табылды, Курманбек, Олжобай жана Кишимжан, Саринжи Бөкөй, Жаңыл Мырза, Жаныш Байыш жана башкалар кирет. Лирикалык ырлар. Адамдын ички сезимин, ой толгоолорун көбүнчө ыр түрүндө баяндаган көлөмү чакан ырларды лирикалык ырлар дейбиз. Лирика деген түшүнүк гректин лира аттуу музыкалык аспабынын аталышынан келип чыккан. Ырлар мазмуну боюнча 3кө бөлүнөт. Калыс ыр, мисалы санат, насыят ырлары, кара ырлар, айтыш, мактоо, кордоо, арноо, арман, сүйүү ырлары, салт ырлары, бешик ырлары, оюн ырлары, ырым, көрүшүү, жоктоо, керес, угузуу жана башка. Эмгек ырлары. Эмгек ырларына оп майда, темен ырлары, бекбекей, шырылдаң жана башкалар кирет. Турмуш ырлары бешик ыры, жар ыры жана башкалар. Кыргыздын эң байыркы доордо жаралып биздин күнгө чейин жашап келген эмгек ырларына оп майда, бекбекей, шырылдаң кирет. Шырылдаң кыргыздын көчмөн мал чарбачылыгына байланыштуу келип чыккан. Анда жылкылардын турмушу чагылдырылып, шырылдаң жылкычылардын ыры экендиги айтылат. Оп майданы көзүндө кырман баскан дыйкандар 5-6 жылкы же уйду же эшекти теменге кошуп алып, тегеретип эгин бастырган учурда ырдашкан. Ырым-жырым ырлары. Ырым байыркы адамдардын эң алгачкы түшүнүгүнөн келип чыккан. Алар баатырларды казатка аттандырууда же ууга чыгаарда, эгин сузаарда, мал чарба иштеринде, жамгыр жааганда, кургакчылык кездерде жасалчу. Мисалы: кылоо, козу телүү, алас жана башкалар кирет. Кыргыздар козусу өлгөн койго же кулуну өлгөн бийге же музоосу өлгөн уйга башка музоо жана кулун телишкен. Антпесе саан малдын сүтү байып кетиши же сүт тээп желиндери бузулушу мүмкүн. Телиген козу, музоо же кулун чоочу ненеге бат алынып кетсин деген ой менен бир кыйла ырым-жырымдарды жасашкан. Салт, үрп-адат ырлары. Кыргыздардын үрп-адаттарга, каада-салттарга арналган ырлары үрп-адат ырлары деп аталат. Анын ичинде кошоктор дагы бар. Кошоктор эки учурда айтылган. Бирөөсү адам каза болгондо, экинчиси кыз узатуу болгондо. Жа Рамазан ошондой эле орозо айында эли ооз ачкандан кийин ар бир үйгө барып айтылуучу ыр. Айтыш ырлары. Аш тойлордо, майрамдарда эки акындын айтышкан ырлары айтылат. Керез ырлары. Өлүм алдында жаткан кишинин тирүү калгандарына айткан акыркы сөзү болгон ырлары. Оюн ыры. Элдик оюндарга карата ырдалган. Дүпүлдөк, шабиет, коон үзмөй, ак чөлмөк, селкинчек, жоолук таштамай ырлары болгон. Колдонмо өнөрдүн өнүгүшү. Кыргыз элинин
жасалга колдонмо өнөрү байыртадан бери өнүгүп сакталып келген. Анын негизин мал чарбачылыгынын продуктулары, жыгачты металлды иштетүүгө байланышкан. Көркөм чыгармачылык укумдан тукумга өтүү менен өнүгүп отурган. 19-кылымдын биринчи жарымында Моңолдор уурусунан чыккан Айтмамбет Байтору уулунун элдик музыкалык аспаптарды, ат жабдыктарды жасоосу, металлдын түрлөрүн иштетүү өнөрү эл ичине уламыш катары айтылып, Чыгыш Түркстанга, Фергана чөлкөмүнө тараган. Оймо чиймелер элдин демилгеси менен фантазиясын көрсөткөн эң сонун көркөм мурасы. Оймо чиймелерде кочкор мүйүз, кочкорок, сыңар мүйүз, кайкалак, кара тырмак, ит куйрук, тогуз төбө жана башка формалар кездешет. Сайма өнөрүнүн улуттук сыймыгы туш кийиз болуп саналат. Кымыз куюучу көөкөрлөр чыны каптарда кайталангыс болуп жасалган. Наар түшүрүлгөн ат жабдыктар, кемер курлар зор көркөм баалуулуктарга ээ. Элдик музыка. Кыргыз эл музыкасы элдин маданиятын, дүйнөгө болгон көз карашын, турмуш тиричилигин, тарыхын, этностук жана эстетикалык идеяларын чагылдыруучу баа жеткис мурас. Элдик ырлар кыргыздын музыкалык чыгармаларынын басымдуу бөлүгүн түзөт. 19-кылымда орус жана чет элдик окумуштуу саякатчылар, изилдөөчүлөр Валиханов, Радлов, Пржевальский, Алматси, Северцов кыргыз эли ыр чыгарууга жана ырдоого өтө шыктуу экендигин белгилешкен. Салттык күүлөрдөн Камбаркан, Кетбука, Ботой, Кербеш, Шыңгырама күүлөр бизге жеткен. Музооке Арстанбек, Бурулча, Күрөңкөй, Балдыстан сыяктуу таланттардын эмгеги зор. Кетбука күүсүнүн тарыхы. Манас эпосунун жайсаң вариантында Кетбуканын жаралыш тарыхы мындайча баяндалат. Каардуу канкор Чыңгызхан бийликке умтулган уулдары Жуучу менен Чагатайдан кутулуш үчүн аларды өлтүрүүнү чечет. Жуучуну өлтүрүп, анын сөөгүн Чагатайдын үйүнүн алдына таштайт да, уулум Жуучу өлгөнүн угузган адамдын оозуна ээртилген коргошун куйдурам деп жар салат. Агасынын өлгөнүн көргөн Чагатайдын айласы кетет. Аны оор абалдан Ак Бука деген кыргыз комузчусу чыгарат. Комузчу өтө аткарылган күү менен Жуучунун өлгөндүгүн Чыңгызханга угузулат. Комузчунун өнөрүнө ыраазы болгон Чыңгызхан сөзүнө туруп, комуздун кулагына ээриген коргошун куйдурган экен. Музыкалык аспаптар. Кыргыз эли байыркы аспаптарынын бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул алардын бир эле мезгилде күнүмдүк турмушта, ырым-жырымда, үрп-адаттарда кеңири колдонуп келгендигинде. Энти кыргыздарынын музыкалык аспаптары жөнүндөгү эскерүүлөр тандооруна тиешелүү. Ал маалыматтар 7-10 кылымдарды камтыйт. Мындай маалыматтар географиялык саякатчылардын, изилдөөчүлөрдүн илмий эмгектеринде кездешет. Алсак, Тяньшанский, Северцев, Валиханов, Боярков, Загряжскийлер болушкан. Комуз — кыргыздын чертме кылдуу музыкалык аспабы. Түрк элдеринде тартма кылдуу жана какма аспаптарынын кобуз, комуз аспаптары бар. Комузду өрүк, алмурут, карагай, арча, жапан тал өңдүү эмке, экме жана жапайы жыгачтардан чабышат. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп сууга кайнатылып, анан ычталган. Комуз баш моюн, тулу, чара, капкак, тепкек, 3 кулак, 3 кылдан турат. Кулагы өрүктөн, арчадан же мүйүздөн жасалат. Ал эми кылы көбүнчө 2 тиштүү кыргыз койлорунун ичегисинен жасалат. Муздак сууга салынган ичегини сыдыргы менен тазалап, ийик менен оңго ийирип, анан аябай кире тартып кургатышкан. Салкар комузчулар кылды добушка жараша кылдаттык менен тандашкан. Кээде бир койдун ичегисинен бир гана кыл жасалган. Кылкыяк — улуттук кылдуу, жаалуу музыкалык аспап. Ал негизинен кулак, чара, моюн, куткун, тээк жана башка бөлүктөрдөн турат. Тулкусу көк арчадан, өрүктөн, сом жыгачтан чабылат. Узундугу 65-70 сантиметр түзөт. Моюну кыска, беренеси жок. Добушу чыгаруу чарасы тең бөлүнгөн алмурут сыяктуу. Анын жарымы дөнүн териси менен капталат. Алдына туурасынан кичинекей ичке жыгачтан бертик коюлат. Кылкыяктын түрлөрү дүйнөгө түрк элдеринде кеңири таралган. Алардын ичинен кыргыздын кылкыягы, тембри, добушу,
күйлөнүшү, жалпы формасы, чабылышы жагынан казактардын кыл кобузуна, кара калпактардын кобузуна, тувалыктардын иглесине, хакастардын ыхына, алтайлыктардын икилемине окшоп кетет. Белгилүү музыка изилдөөчүсү профессор Субаналиев илимий изилдөөнүн натыйжасында кыргыз эли байыркы мезгилден колдонулган 25тен ашуун унутта калган музыкалык аспаптарды изилдеген. Тема боюнча суроолор. Озеки чыгармачылык деген эмне? Манас эпосунун мааниси жөнүндө кыскача айтып бергиле. Кенже эпосторго кайсы чыгармалар кирет? Лирикалык ырларга мүнөздөмө бергиле. Эмгек ырларынын мааниси кандай? Салт, ырым-жырым ырларынын мааниси кандай? Колдонмо өнөр кандайча өнүккөн? Элдик музыкалык өнүгүшү, музыкалык аспаптар жөнүндө айтып бергиле.